Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыз reported speech. Reported speech бул эмне? Бөтөн сөздү төл сөзгө кантип айландырып айтабыз, ошону англис тилинде үйрөнөбүз. Direct speech деген биз бөтөн сөз, ал эми indirect speech. Reported speech'тин башкача аты indirect speech деп дагы аталат. Муну эч качан мисал үчүн чочуп кетпеңиздер. Indirect speech деген reported speech экөөбү эмне? Синоним. He said Mary is happy. He said that Mary was happy. Biz bötön sözdü. Başkaça ayтканда бирөөнүн сөзүн өзүбүздүн сөз менен айтып бергенибизде reported speech'ти колдонобуз. Башкача айтканда indirect speech'ти колдонуп, башка бирөөнүн сөзүн өзүбүздүн сөзгө айландырып айтып беребиз. Өзүбүздүн сөз менен айтып бергенде reported speech болот. Мисалы, I work in an office деп Susan айтса, Susan said that she worked in an office деп айтабыз. Бул биздин төл сөзүбүз. Бөтөн сөздү төл сөзгө айландырганда дайыма биз say, tell деген же болбосо advise, ask деген сөздөрдү колдонобуз. Бул жерде ошол төл сөздүн башталышы эгер мисалы say же tell дегенде колдонобуз дебедикпи? Ошонун башталышы кайсыл чакта болуп турса, сүйлөмдүн экинчиси башка бирөөнүн сөзүн өзгөртүш-өзгөртпөшүбүз ошого байланыштуу болот. Мисал менен түшүндүрсөк, I like ice cream деп Susan айтты. Ал эми сиз өзүңүздүн төл сөзүңүздө Susan says деп баштасаңыз, that she likes ice cream деп эле likes учур чакта эле улантып кете берсеңиз болот. Ал эми сиз өзүңүздүн төл сөзүңүздү баштаганыңызда өткөн чак менен баштап алсаңыз, she said же болбосо Susan said that десеңиз, анда бирөөнүн бөтөн сөздүн ичиндеги этиштер дайым өткөн чакка айландырышыбыз керек. Мисалы, she said that she liked ice cream деп. Ошондуктан буга көңүл бурушуңуздар керек. Кээде эмне үчүн биз дайыма экинчи сүйлөмдү өзгөртүп айтабыз дегенде, өзүбүздүн төл сөзүбүздү кайсыл чакта баштаганыбызга байланыштуу. Ошондой эле баса белгилеп кете турган экинчи бир нерсе, көбүнчөсү биз бөтөн сөздү төл сөзгө айландырганыбызда англис тилинде көбүнчөсү өткөн чак менен айтылып баштайт. Ошондуктан сиз дайыма бөтөн сөздөгү этишти өткөн чакка айландырабыз деп ойлоп эсиңизде тутуп алсаңыз болот. Анткени көбүнчөсү биз said деп колдонобуз. Says деп кээде эле колдонсок да болот, бирок көбүнчөсү said деп колдонгондуктан бирөөнүн сөзүндөгү этиштер дайым төл сөзгө айландырганыбызда өткөн чакка айландырылып айтыш керек. Мисалы, I'm getting the 9:30 train деди Susan. Susan эмне деди? 9:30-дагы поезд менен барам же болбосо 9:30-дагы поездге түшөм деп айтты, учур чакта айтты. Ал эми биз she said that she was getting the 9:30 train деп дайым was getting өткөн чакка айландырып айтышыбыз керек. Мына ушуну эсиңизден чыгарбашыңыздар керек. Этиштер кантип өзгөрөт? Direct speech'те, мисалы үчүн direct speech'те I'm really hungry десек, төл сөзгө айландырганда she said that she was really hungry. Was, is, же болбосо am, was'га айланды. The team is playing badly. Эмне команда начар ойноп жатат. He said that the team was playing badly деп өзгөрттүк. I can do that деди. She said that she could do that. Can, could'га өзгөрөт. I will use the gun. Will бул жерде he said that he would use the gun. You must be quiet. She said that we must or had to be quiet. Must, you, will дегендер дагы өткөн чакка өзгөрдү. Эми бул жерде жалпылап айтайлы. Present simple мисалдарынан өзүңүздөр түшүнүп алсаңыздар болот. Present simple'да to be этиши am болбу? Am, is, are. Булар past simple болуп өзгөрөт. I am happy. He was happy дейбиз. Present continuous tense болсо past continuous tense'ге айланат. I'm looking десе he was looking for the keys. Мисалы, John said I'm looking for my keys.
He said that he was looking for his keys deymiz. Past simple, past perfect aylanat. It snowed a lot in winter. It snowed a lot in the winter dedik. They said that it had snowed a lot in the winter. Bu past perfect aylanat. Present perfect bolsa, Anna hasn't arrived yet desek, past perfect aylanat, tөл сөзгө айландырганда. He said that Anna hadn't arrived yet. Бул жерде байкап көрсөңүздөр, Anna деп, мисалы, I'm looking for my keys деп атабыз. Бул жерде сүйлөмдүн эси I am looking. Бул жакта болсо, экинчи төл сөзгө айландырганыбызга, he said that he was looking. Бул жерде байкап көрсөк, жалаң эле этиш өзгөрбөштөн эмне экен, сүйлөмдүн ээси дагы. Башкача айтканда, атоочтор дагы I деген he болуп өзгөрөт экен. Экинчи атоочтордун дагы өзгөрүшүн бир аздан кийин түшүндүрүп өтөм. Кээ бир сөздөр, модалдык этиштер өзгөрбөйт. Мисалы булар кайсылар? Could, should, would, might, needn't, ought to, used to дегендер төл сөзгө айландырганда дагы өзгөрбөйт. She said, I might go shopping later деп айтты. Биз болсо аны төл сөзүбүз менен мен магазинге бир аздан кийин барам деп айтса, биз ал магазинге бир аздан кийин барышы мүмкүн экендигин айтты деп өзүбүздүн төл сөзү менен айтабыз. Негизги бөтөн сөздө болсо I might go shopping later. Мен магазинге бир аздан кийин барышы мүмкүн деп айтты эле. Биз барышы мүмкүн экендигин деп бөтөн сөздү төл сөзгө айландырдык. Ошондой эле жана айтып өттүк, сүйлөмдүн ээлери эмне дедик, атооштор өзгөрөт дедик. I деген he, she'ге өзгөрөт. Мисалы үчүн I am cold десеңиз, сиздин сөзүңүздү биз өзүбүздүн төл сөзгө Dave said, болбосо Жийдегүл said that she was cold деп айландырабыз. Me деген her, his деп өзгөрөт. My десеңиз his же болбосо her болуп, ours деген theirs деп өзгөрөт. We, they, ours, us, them, our, their, you, we же болбосо I деп өзгөрөт. You ошондой эле me толуктоочу катары. Us деп өзгөрөт. Your, my, our деп өзгөрөт. Yours деген mine же ours деп өзгөрөт. Ошондой эле экинчи өзгөрчү, үчүнчү өзгөрчү сөздөрүбүз булар time and place. Убакытты жана орунду билдирген сөздөрүбүз өзгөрөт. Here деген he said that he saw it here. There деп айтасыз. I saw it here десе, мен аны бул жерде көргөмүн десе, сиздин өзүңүздүн төл сөзүңүздө ал аны ошол жерде көргөндүгүн айтты дейбиз. Ошондой эле now десе, ал then болот. This, these деген that, those, tonight деген that night, today деген that day, tomorrow, the following day, the next day, yesterday, the day before, the previous day деп өзгөртүлөт. Эми бул жерде сүйлөмдөрдү кантип төл сөзгө айландырат экенбиз? Өзгөртөлү. I haven't got any money. Менин эч акчам калбады. Эч акчам жок дегенде. She said that she, байкап көрүңүздөр, she said дедик, өткөн чакта айтып атабыз. That she hadn't got деп. Past эмне кылабыз? Simpleга өзгөртөбүз. We can't leave early дегенде can't эмне кылабыз? They said that they couldn't leave early. I'm not happy about the date. He said that he wasn't happy about the date. Бул жерде I дегенди he'ге өзгөрттүк. Бул жерде pronoun ататошту өзгөрттүк. Ошондой эле we can't wait for you. They said that they couldn't wait you дегенде эмне дейбиз? For me деп. You have taken my coat. The woman said that I have taken, the woman болгон үчүн, her coat. We aren't going to stay so long. We said that, and it is, they said that they weren't going to stay long. Деп өзгөртөбүз. Ошондой эле say, tell, ask, advise дегендерди колдонобуз деп айттык. Say and tell. Булар экөөсүнүн ортосундагы айырмачылыктары эмне экенин көрөлү. He said that he was tired. Дедик.
He told me that he was tired. Бул жерде эң негизги өзгөчөлүгү saidден кийин me, you деген толуктооч object жок эле he said that he was tired деп айтабыз. Ал эми told дайыма told me, she told me, I told you деп сөзсүз түрдө object керек, толуктооч керек сүйлөмдө. Же болбосо экинчи айырмасы we said we say he said to me, I said to you. Saidде эгер толуктооч колдоно турган болсок I said to you. Же болбосо he said to me деп айтабыз. Ал эми tellде андай эмес. He told me деп эле to'су жок эле. He told me. I told Anne. Anne told me деп эле to колдонулбай айтылат. Ушул негизги өзгөчөлүгү. Маанилик жактан эч кандай өзгөчөлүгү жок. Jack said that he was still having headaches. Jack told me that he was still having headaches. Экөөсүнүн ортосундагы маанилик жактан эч кандай айырмачылыгы жок. Грамматикалык жактан гана айырмачылыгы бар. Ошону колдонгонуңузда көңүл буруп койсоңуз болот. Tell, ask, advice. Буларды, бул сөздөрдү эмне үчүн колдонобуз? Бул сөздөрдү маанилик жактан say менен tell'га караганда маанилик жактан айырмаланып турат. Анткени бул жерде буларды биз кандайдыр бир колдонбо. When we report instructions, requests and advice, we can use tell, ask and advice деп атабыз. Эмне экен? Instructions колдонмолорду, бирөөнүн өтүнүчтөрүн же болбосо бирөөнүн кеңешин төл сөзгө айландырып айтканыбызда tell, ask, advice деген сөздөрдү колдонот экенбиз. Be quiet деп өтүнүч башкача айтканда же болбосо instruction колдонмо, эскертүү. Be quiet деп айтсак, she told me to be quiet деп айтабыз. We put not before the infinitive with to дедик. Эгер мисалы сөз таңгыч формадагы сүйлөм болсо, don't touch the oven. Эмнеге тийбеңиз? Газды кармабаңыз. Don't touch the oven десе, газды кармабаңыз, тийбеңиз десе, she told me not to touch the oven дедик. Not дегенди to'нун астына коюп колдонушубуз керек экен. Ошондой эле кеч калбагыңыз десе, don't be late десе, бул эмне деп айтабыз? She told me not to be late деп айтабыз. Instructions. Teacher, мисалы кандай? Мугалим, don't talk during the lesson деп бизге эскертти. Our teacher told us not to talk during the lesson деп колдонобуз. Бул жерде told деп tell'ди колдондук. Ал эми request, бирөөнүн өтүнүчүн. Мисалы, апабыз эмне деп суранды? Please phone home, Anna. Anna үйгө телефон чал десе, эмне дейбиз? Anna's mother asked her to call, же болбосо to phone home. Ананын апасы үйгө чалып коюусун өтүндү деп айтып атабыз. Advice. Doctor. Мисалы, доктор эмне деп айтат? Врач. I think you should see a specialist деп кеңеш айтты. Биз аны төл сөзүбүз менен Jack's doctor advised him to see a specialist. Advice деп колдонобуз. Ушул бирөөнүн эмнесин кеңешин айтып жатканда. Jack'тын доктору анын бир специалистке көрүнүшүн сунуштады. Кеңеш берди деп айтабыз. Ошондой эле indirect questions. Негизи бул буга чейинки айткан мисалдарыбыздын бардыгы эмне эле? Жөнөкөй сүйлөмдөр болчу, Ал эми бул эгер биздин бөтөн сөзүбүз, бирөөнүн айткан сөзү суроолуу сүйлөм болсо, биз муну кантип өзүбүздүн төл сөзүбүзгө айландырып бере алабыз. Суроолуу сүйлөмдөрдү кантип төл сөз менен берсе болот? Муну көрүп үйрөнөлү азыр. We use indirect questions to ask information in a polite way. Башкача айтканда, indirect questions дегенде бирөөнүн сөзүн дагы ошентип айтсак болот, же болбосо өзүбүз дагы түз эле where is your house дегенден көрө, эмне үйүң кайсыл жерде деп түз сурагандан көрө, эмне деп айтабыз? Could you tell me деп айтсак болот. Could you tell me where is your house? Мисалы, үйүңүздүн кайсыл жерде экенин айтып кое аласызбы деп
эмне сылык түрдө айтыш үчүн биз indirect questions колдонот экенбиз. Эмне дедик? Төл сөз мындай болсо, what time is it деген болсок, биз эмне дейт экенбиз? Do you know what time it is? деп колдонот экенбиз. Башкача айтканда, сүйлөмдүн жөнөкөй сүйлөмдүн эле формасындагы subject verb object эмнеси катары бузулбайт экен. Анткени is деген биздин этишибиз бул жерде do you know what time is it деп айтпайт экенбиз. Do you know what time it is деп эле айтат экенбиз indirect questions деп. Indirect questions, in indirect questions, the subjects of the verb comes after the WH word and before the verb деп айтып турбуз. Where is the English exam? деп айтсак, can you tell me where the English exam is? деп айтат экенбиз. How much are these jeans? I'd like to know how much these jeans are. Who is that man? Do you know who that man is? деп ушинтип биз сылык түрдө суроолуу сүйлөм түзө алат экенбиз. Ошондой эле WH questions дедик. WH деген менен башталган суроолуу сөздөр менен түзүлгөн, мисалы where does he live деген суроолуу сүйлөмдөр кантип өзгөрөт экен. Does, do, did дегендер менен башталган сүйлөмдөр бул жакта indirect questionsга айландырганда did, does дегенди көрө албайбыз. Анткени дегенде буларды жөнөкөй сүйлөмдөрдө колдонбой эле айтабыз. Where does he live десек, do you know where he lives деп эле айтабыз. How often do you go shopping? Could you tell me how often you go shopping деп айтабыз. Ал эми I'd like to know what did he say десек, бул туура эмес болот. I'd like to know what he said деп эле айтабыз. Көбүнчөсү ушул бир аз татаал, ушуларды indirect questions бир аз татаал болуп калат. Yes no questions is, have, will менен башталган суроолуу сүйлөмдөрдү кантип биз indirect questions айландырабыз. Is there petrol station near here деп түз эле сурасак дагы болот, бирок could you tell me if there is a petrol station near here деп сылык формада айтсак болот. Эми кыргызчага кантип айырмасын, кыргызчага которгондо кандай айырма болот көрсөк. Is there a petrol station near here? Бул жерде эмне деп айтабыз? Бул жерге жакын жерде бензин станциясы барбы деп сурап атабыз, түз эле. Жакын жерде бензин станциясы барбы? Ал эми could you tell me if there is a petrol station near here дегенде бул жерге жакын жерде бензин станциясы бар экен деген айтып коесузбу деп сылык формада айтып атабыз. Ошондой эле кийинки мисалды карап көрөлү. Will he be at the party? Ал неге? Кечеге келеби деп сурап атабыз. I'd like, ал эми сылык түрдө кантип сурайбыз? I'd like to know if he will be at the party. Бунда эме деп өзгөргөндө сылык формада анын кечеге келбешин билесизби деп сылык формада сурап атабыз. Has she seen that film? Десек, do you know whether she has seen that film? Башкача айтканда, yes no жалпы general questions деп коебуз, кыргызчада бул yes no questions деп. Is, have, will деген сөздөр менен башталган жалпы суроолуу сүйлөмдөрдү биз indirect questionsга айландырганыбызда if жана whether келиш келбешин, бар экен жок экендигин билбейсизби, барбы жокпу дегенди биз if же болбосо whether деген менен бере алат экенбиз. Мына ушинтип бүгүн reported speech деген теманы бүтүрдүк. Ошондой эле reported сылык түрдө кантип суроолуу сүйлөмдөрдү түзүштү үйрөндүк. Саламатта калыңыздар.